Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен дайымкыдай саясат эмес, же болбосо кандайдыр бир сел ташкын, табият кырсыктар эмес, балким дыйканчылык жөнүндө сөз кылабыз. Алдыда мына ушул сиздер аркада көрүп турган Кулпунай, Кулпунайдын мээнети, түйшүгү жана ошондой эле кирешеси боюнча кенен сөз кылабыз. Андыктан биздин экрандан алыстабай туруңуздар. On жылдан бери ошо дыйканчылык кылабыз, Кулпунай экенбиз. Бар түйшүктөр бун чабыш керек, суу коюп тынбай ошентип карайсың да. Парвариштайсың, удобрение бересиң, ошондой. Сиз эккен Кулпунайдын сорту кандай? Бул майский, чилге. Майда пишат. Биринчи майга пишат да бул. Өдө жакта бар, ол күзгө чейин пишат. Бишкек сорт деп коет, ошондой Бишкек сорт. Жарымысы ушундай, майский, чилге. Пишканга чейин иштери ошо чабасың, чөп чыгарбайсың, чабасың. Трактор менен ошо культивация кылабыз. Суу коебуз, удобрение беребиз ошо да. Көң ошо койдун ошондой көңдөрүнөн. Селитра беребиз азмат, баары. Фосфор беребиз. Жер жумшатыш. Ооба. Булардын мойлолорун да тарап карайсызбы кандай? Ооба, мойлолорун тынбай кыркып турабыз. Болсо көчөт көбөйүп, агаттын иши ham неме болуп кетет, ошого тынбай мойлолорун кыркып, баягы мурут деп коет, ошондой мурттарын кыркып неме кылып турабыз. Сууну кандай ичет? Сууну тез ичет. Тез эле чаңкай берет. Чөлдөр. Сонда канчада бир коесуз? Бир жума 10 күндө ошондой. Жума 10 күндө. 10 күн, бир жума. Күн өсүп кеткенде бир жумада, болсо 10 күн ошондой эле бир коебуз. Жүгүртүп эле суу коюп таштайбыз. Азыр мына майский Кулпунайыңыз канча соток экен? 50 сотоктай бар. 50 соток. 50 соттан аркылда эми. Мындай погода жакшы болгондо кыйла эле чыгат. Жакшы эле. Семьябызга жетет да демал. Тиричиликке жетет. Ооба, тиричиликке. Сиз буларды каяка апарып сатасыз? Базарга. Ош базарына, Кара сууга. Бишкек жакка экспорт болчу элекмин мурда. Азыр эми анча клиент келбей калды Бишкек жакка. Эми азыр мына терин башка иштерни кимдер иштетет? Өзүңүздүн семьяңыз? Өзүнүн семьяда келиндер ошо 4 улум, 4 келин бар, ошолор жардам беришет. Өзү бизнес ким да мында? Үй бүлөлүк бизнес. Ооба, үй бүлөлүк ооба. Өдө жакта Кулпунайыңыз кандай? Өдө жактагы ошо Бишкек сорт деп коет, ошондой. Күзгө чейин пишат. Качан пишип баштайт? Азыр уже башталды алда. Так, урматтуу көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп турган үйдө тарабына чыгып келдик биз. Бул ошол Бишкекский деген сорт экен. Салыштырмалуу жалбырактарынын түсү бир аз ток түстө карамтылыраак экен. Бул ушул жылдын күз айларына чейин бышер экен. Мөмөлөрүн көрсөтөлү дегенбиз, бирок кечинде терип койгон үчүн азыр бул жерде көп деле жок экен. Мына түсү дагы салыштырмалуу башкачараак, ток кызыл түстө болот экен. Катуураак, анан мындай чыдамдуураак. 2-3 жыл болду да ушул көчөткө. Ооба. Качан жаңылайсың кайра? Дагы 2 жыл. 5 жыл экен да орточо. Орточо 5 жылга чейин ушул кызмат кылат экен бир көчөт эккенден кийин. Бул ушул күз айларына чейин быша турган Бишкек сортундагы Кулпунай. Бул жагы болсо мына ушул май айында быша турган, май ичи бышып түгөй турган Кулпунайдын сорту. Биз эми детальный ар бир мөмөлөрүн тартып көрсөтөлү дегенбиз, бирок азыр терип түгөтүп койгондугуна байланыштуу мөмөсү көп жок экен. Арасынан анча-мынча көрсөтөйүн. Данасы да чоң мөмөсү. Мына ушундай.
кыпкызыл болуп чыгат экен. Ак кызыл түстө десек болот. Дыйкандын айтымында негизинен бул жака уйдун, койдун көңдөрү мына өзү эле көрүнүп турат. Көң салынат экен. Бул жерде болсо мына ушкандарын көрсөтөлү. Оруп салабыз. Жалбыраган. Астынан дагы башка чыгат да свежий. Ал эмки жыл Жыл бою күтөсүн да. Дагы майда түшүм берет ошо. Негизи 10 жылдан бери эгемдик кыласыз Пупунайда. Ооба. Анан кийин мындай бир банкрот болгон учурлар да болгонбу? Кээде погода начар болуп. Ооба, болбой калышы мүмкүн, онча кем түшүм бар. Бирок банкрот болбойсуң да буда. Чыгым кем чыгым. Мына буга бир 200 миң, 100 миң ошондой пул сартап неме кылбайсың да, банкрот болбойсуң да. Куру койбойт. Банкрот болбойсуң да. Мунун кардарлары кандай эми? Кардарлар көп. Базарга алып берет, ошо базардагы немелерге алып апарып ошо сатышат да. Биринчи майдан баштап. Ооба. Зыянкеш түшпөйбү буларга? Футбол. Зыянкеш түшпөйт. Түшөлөгө болсо. Ооба, түшөлөк. Чилип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн сал неме жел жүрүп турбаса, дым болуп калса погода. Ошондо ичеринде паңдап чилип калат да. А так зыянкеш андай жок. Мына ортолордогу муляждарды эмнеге койгон? Зыянкеш туура алаканат баягы куштар бар го, ошолор чокуйт. Алаканат. Жүзүндөрдөн койбойт го. Бунда ошондой койбойт мында чок. Жок, тиги макеттерди айтам, манекендерди. Ошо да ошолорду койбосо ошолор коркот да ошодон. Чымчыктар. Чымчыктар келбейт, ошодон коркуш. Мына ушул көңдү ушул жерден даярдап, чиритип Кулпунайга салат экен. Бул болсо Кулпунайдын кароосу. Негизи мына ушундай майдагы Кулпунайдын аянты 50 сотук. Ал эми күзгө чейин буша турган Кулпунайдыкы 25 сотук экен. Азыр ушул Райым акенин өзүнүн үй бүлө мүчөлөрү, келин бала чакалары менен иштеп жатышат. Булар болсо кароолчулар. Манекен.